форумдун катчылары, урматтуу Рената Бинтерайым, ардактуу коноктор, ушул жылдын ноябрь айында баланын укугун жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын кабыл алганына 30 жыл толот. Мына бүгүн ошол юбилейге арналган улуттук форумга баардыгы чогулуп отурабыз. Сиздерди ушул эл аралык мааниси бар, чоң мааниси бар окуя менен чын жүрөктөн куттуктайм сиздерди. Бириккен Улуттар Уюму 1948 жылы кабыл алган адам укугунун жалпы декларациясында балдар өзгөчө камкордуктун жана жардамдын объектиси болушу керек деп белгиленген. 30 жыл мурда глобалдуу деңгээлде баланын укугу жөнүндө конвенция кабыл алынган. Анда баланын кызыкчылыктарын татыктуу камсыз кылуу принциби каралган. Конвенция балдар ата-энеси тарабынан да, мамлекет тарабынан да өзгөчө камкордукка дайыма муктаж экенин белгилейт. Быйыл Кыргызстандын баланын укугу жөнүндө конвенцияга кошулгандыгына 25 жыл толот. Конвенцияда белгиленген баланын укугу анын толук жана гармониялуу өнүгүүсүн эң мыкты камсыз кылуу принциптери биздин коомдун тарыхый кырчысына туура келип, Кыргыз Республикасы тарабынан толугу менен колдоо тапкан. Биз илгертен эле балага карата болгон баалуулуктарды аздектеген коом болуп келгенбиз. Ата-бабаларыбыз балдарды бапестеп, кийинки муунду чоң камкордук менен өстүргөн. Кыргызстандын балдарды коргоо боюнча азыркы учурда көрсөткүчү да жаман эмес. Бириккен Улуттар Уюму белгилеген 1000 жылдыктын өнүгүү максаттарынын бири балдардын өлүмүн 3төн 2 кыскартууга жетишкен 62 мамлекеттин бири. Кичинекей балдардын өнүгүү көрсөткүчү 72%дан ашты. Мектепке чейин 5 жаштан ылдый окутулуп жаткан балдардын саны 64%ды түздү. Мектепке кирүү алдындагы билим 91% балдар үчүн жеткиликтүү болуп калды. Биздин өлкөдө балдардын укуктук негиздери жетиштүү деңгээлде камсыз болгон. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдери үй бүлөнү жана балдарды коргоонун атайын кепилдиктерин карайт. Эч ким жынысы, тили, майыптуулугу, этностук таандыктыгы, туткан дини, жаш курагы, саясий нандары, билими, мүлктүк же башка абалына карата басмырлоого алынышы мүмкүн эмес экендиги каралган. Балдардын ар бири дене боюнун, акыл ээсинин, руханий, адеп-акылактык жана социалдык өнүгүш үчүн зарыл жашоо деңгээлине укуктуу. 2016 жылы Кыргызстан Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп, балдар жөнүндө кодексти кабыл алган. Кодекс балдардын укугун бекемдеп, балдарды коргоо мүмкүнчүлүк берген принциптерди жана механизмдерди түздү. Мамлекеттик органдардын жана уюмдардын милдеттери кодексте так аныкталды. Бирок ага карабай айрым кемчиликтер орун алууда. Интернат мекемелерине жөнөтүлгөн балдардын саны азайган жок. Жерлерде социалдык кызмат көрсөтүүлөр жетиш экени белгилүү. Социалдык коргоо, асыроо, камкордук жана көзөмөлчүлүк системасында кемчиликтер жана коррупциялык элементтер да жоюла элек. Коомдо коргоосуз калган балдар зомбулукка, кемсинтүүгө дуушар болгон учурлар көбөйүүдө. Тарыхы, ата-бабалардын улуу жолу мындай көрүнүштүү жериген коом, гуманисттик дөөлөттөрдү карманган өлкө катары кырдаалды жакшыртуу үчүн кескин чараларды көрүүбүз абзел. Мамлекеттик жана жергиликтүү органдар, мамлекеттик эмес уюмдар, жалпы коомчулук жапа тырмак киришип бул жагдайды өзгөртүүбүз зарыл. Буларга кошумча биз ички мамлекеттик саясатыбызда өзгөчө эске алынуучу дагы 3 чакырык бар. Биринчи, 2030 жылдан баштап Кыргызстанда калктын картаюусу башталат. Башкача айтканда, улгайгандардын саны 10%дан аша баштайт. Ошол эле убакта 18 жашка чейинки балдардын саны азыркы 33%дан азайып, 29%га чейин төмөндөйт. Экинчи, биз региондогу эмгек өндүрүмдүүлүгү эң төмөн өлкө болуп жатабыз. Төмөнкү квалификациялуу адамдар талап кылынган экономиканын структурасы
Бұл 30 жыл мурдагы саясаттын кесепети. Үчүнчү, келе жаткан санарип жана инновациялык технологиялардын заманы жогорку квалификациялуу кызматкерлерди талап кылат. Бирок бүгүн 7 жаштан 14 жашка чейинки балдардын ичинен 51% гана эсептөө жөндөмүнө ээ болушкан. Бул чакырыктарга туруштук берүү үчүн өлкөбүздө төмөнкү иш-чаралардын комплекси аткарылат. Балдардын саламаттыгы, эрте жашында өнүгүүсү, мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнүн жеткиликтүү жана сапаты абдан маанилүү багыттар. Эртеңки күндүн талабына жооп берген инновациялык мектептер жана программалар ишке кирет. Ушул багытта инвестиция тарткан бардык тараптарды колдойбуз. Ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын тагдыры, алардын укуктарын коргоо, жан адамдык кадыр баркын сактоо мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыктары. Турмуштук оор кырдаалда калган балдарды коргоо, анын ичинде зордук, зомбулуктан сактоо, өспүрүмдөрдү коомго интеграциялоо өкмөт жана жергиликтүү бийликтин негизги милдети. Урматтуу катышуучулар, жыйынтыктап айтканда, балдардын гармониялуу өнүгүүсү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты бойдон калат. Балдардын укуктарын коргоо, аларды камкордукка бөлөп, коомго пайдалуу инсан болуп калыптаныш үчүн шарттарды түзүү ата-эненин гана эмес, мамлекеттин, жергиликтүү бийликтин жана коомчулуктун иши, милдети, парзы. Кыргызстандын өкмөтү балдардын өнүгүүсү, үй бүлөсүнүн материалдык абалын жакшыртуу, аларга социалдык колдоо көрсөтүү жана коргоо үчүн татыктуу шарттарды мындан ары дагы бекемдейт. Урматтуу мекендештерим, Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн стратегиясында адамды өнүктүрүү, анын потенциалын ачуу негизги приоритет катары каралган. Бул стратегиянын приоритеттери Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык күн тартибинин бардык талаптарына дал келет. Стратегиянын ишке ашыруунун алкагында төмөнкүлөрдү камсыз кылуу өкмөттүн милдети. Саламатты сактоонун, медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана жогорку технологиялуу медицинаны жайылтуу. Мектепке чейинки жана мектепке билим алуунун жеткиликтүүлүгүн толук камсыз кылуу. Бардыгына тең социалдык коргоонун минималдуу стандарттарына кепилдик берген социалдык колдоо системасын түзүү. Баланын эрте өнүгүүсү, анын кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо, бардык бийлик бутактарынын, жергиликтүү бийликтин, коомдук уюмдардын артыкчылыктуу милдеттери болуп кала берет. Кыргызстанда ар бир бала үй бүлөдө жашоого жана тарбиялоого укуктуу. Бактылуу бала бактылуу үй бүлөдө гана өсөт. Ошондуктан биздин өлкөдө үй бүлө институтун бекемдөө артыкчылыктуу багыт. Жогорудагы максаттарды кеңири коомчулукка жеткирүү үчүн ушул жылдын 1-июнунан тартып старт алган Тумар улуттук компаниясын биз колдоого алдык. Урматтуу форумдун катчылары, балдар мамлекетибиздин келечеги, биз алардын көңүлү куунак, ден соолугу чын, билимдүү жана руханий жактан өнүккөн адам болуп өсүп жетилишине бардык күчүбүздү жумшоого тийишпиз. Бүгүнкү форумда балдарды коргоо боюнча актуалдуу зарыл маселелер ачык талкууланат, жаналарды чечүүнүн натыйжалуу жолдору сунушталат деп ишенем. Форумдун бардык катышууларына ийгиликтерди, жакшылыктарды, үзүрлүү, натыйжалуу иштерди каалайм. Жараткан Кудай колдоп, элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Кыргызстандагы ар бир бала бактылуу болсун. Рахмат көңүл бурганыңызга.